Annyeong, саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Өткөн сабакта сиздер менен биз этиш жана табыш жөндөмөлөрүн өткөнбүз. Ал эми бүгүн сиздер менен биз эсептик сандарды өтөбүз. Корей тилинде эсептик сандар эки түрдүү болуп эсептелинет. Бул кытайча эсептик сандар же иероглифтеги эсептик сандар деп айтылат, жана корейче эсептик сандар. Биринчи кытайча эсептик сандарды үйрөнүп кетебиз. Бир деп айтат турган болсок, ил, и, сам, са, о, юк, тил, пал, ку, шип. Андан кийин 11 деп айтыш үчүн биздин кыргыз тилге эле окшош 10 жана 1 деп айтып кетебиз. Шип ил, шип и, шип сам, шип са, шип о, шип юк, шип тил, шип пал. Корей тилинде кытайча эсептик сандар, иероглифтеги эсептик сандар аябай жеңил. 20 деп айта турган болсок, бул 1, 2, 3, 4 эле кайсы 10 улап коет. Шип дегенде мисалы үчүн 2 деп айта турган болсок, и, 20 десек и шип. Сам шип, са шип, о шип, юк шип, тил шип, анан эмне пар шип, ку шип деп айта турган болсок, биз эмне 90го чейин эсептейбиз. Андан кийин бек десе бул 100, 200 деп айтыш үчүн биз 2 анан 100 айтып койсок болот. И бек, 300 десек бизге окшош эле 3, сам бек, са бек, о бек, юк бек, тил бек, пал бек, ку бек. Анан эмнени айтат экенбиз? Миңди дагы бизге чон деп айтабыз. 2000 деп айтыш үчүн бизге 2 анан 1000 деп айтабыз. И чон, сам чон, са чон, и калгандары дагы ушундай болуп кетет. Бизде кыргыз тилинде 10.000-диктен айтылыштары ман деп айтылат. 20.000 деп айтсак, и ман деп айтабыз. Мисалы 20 2514 деп айтсак, канча айтабыз да? 20.000, бизде 22.000 деп бир айтылса, корей тилинде 20.000, анан 2.000 деп айтылат. Анан 514 корейче айтып көрөбүз. 20.000 десек, 10.000 деген ман, 20.000 деп айтсак, иман, ичон, 2.000 деп айтса, иман, ичон, обек, шип, са. Сиздер да кайталап көрүңүздөр. Мисалы үчүн 55.440 десек, 55.000 десе оман, очон, сабек, сашип деп айтабыз. Ал эми корейче эсептик сандар бул окуп көрөбүз. Хана, дул, сет, нет, тасот, йосот, илгоп, йодол, ахоп. Андан кийин эмне айтат экенбиз? Йол. 11 деп айтсак, йол хана, йол дул, йол сет, йол нет, бизге окшош эле 10, андан 11, 12 дегендей эле да. Йол тасот, йол йосот, йол илгоп, йол йодол, йол ахоп. Корей тилинде 20, 30, 40 дегендердин баардыгынын эмнелери аталыштары бар. 20 десе кантип айтат экенбиз? Сы, мул, сорын, марын, шин, есун, ирин, йодун жана эмне ахын. Корейче эсептик сандарда биз 99га чейин эле эсептей алабыз. Кайра 100дөн кийин биз кайра эле кытайча эсептик сандар же иероглифтик эсептик сандар жардамга келет. Корейче эсептик сандар бул хана, дул, се, не 4кө чейин эсептегендерде акыркы тамгалары эмне болуп калат? Колдонгондо жок болуп калат. Мисалы үчүн хана бул колдонгондо эмне деп айтат экенбиз? Хан. Экини ошондо тул колдонгонубузда ту. 3тү сет колдонгонубузда се. Нет колдонгонубузда эмне деп айтат экенбиз? Не деп айтабыз. Калгандары ошол эле тасот, йосот, илгоп, йодол, аоп, калгандары ошол эле боюнча келет. Жыл деп айтылат. Ай
ай деп айтсак бул well, ай деп айтылат. Күн деп айта турган болсок, бул эмне дегенди түшүндүрөт экен? Ил десе бул кыргызча күн дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда дагы бир нерсени айтып өтүшүм керек. Бизде кыргыз тилинде январь, февраль, март деп айтабыз, бирок корей тилинде бул айлардын аталыштарыны жөн гана эсептик сандар менен, кытайча эсептик сандардын жардамы менен жөн гана айтылат. Мисалы, бул жерден карайбыз. Биринчи ай бизге кайсы ай болот? Бизге январь болсо, корей тилинде январь дегенди кантип айтабыз? Эми кытайча эсептик сан менен ай дегенди эле кошуп айтабыз. Бул кытайча эсептик сан менен 1 дегенди ил деп айтабыз. Ай кантип айтылат экен? Ил бол десе, бул эмне дегенди түшүндүрөт экен? Январь дегенди түшүндүрөт. Ал эми февраль деп айта турган болсок, но 1 болду го. Февраль болсо бул 2. И анан эмне? Бол. Бул эмне дегенди түшүндүрөт экен? Февраль. Март десе Самуэль. Март. Апрель десе Сауль. Май десе Оуль. Бир гана июнда өзгөрүлөт. Бул юболь эмес, акыркы таңгасы өчүп кетет. Бул юоль деп айтылат. Юоль десе бул июнь. Ал эми чилволь десе июль, август десе пальволь, сентябрь десе куоль, октябрь десе, мында дагы 10-ай го октябрь, ал шипволь болуп айтылат деп ойлойбуз. Бунда болсо акыркы тамгасы жок болуп калат дагы, бунда дагы шиоль деп айтылат. Бул эмне болот экен? Октябрь. Ноябрда кайра б жардамга келет. Шипилволь десе, бул эмне болот экен? Ноябрь. Декабрь десе кайра эле шипиоль деп айтылып кете берет. Эми кантип число сурайбыз да? Сиздер менен ушул эле учурда бүгүн, эртең, кечээ дегендерди дагы айтып өтөм. 10 десе бул бүгүн, эртең десе нейил, ал эми кечээ десек оже деп айтабыз. Так, эми сурайбыз, бүгүн канчанчы число? Бүгүн десе 10. Бүгүн жөнүндө сөз болуп аткан үчүн онырын деп айтабыз. Онырын чил канчанчы число? Онырын мөчил болот десек имника. Онырын мөчил имника деп айтсак, бүгүн канчанчы число дегенди түшүндүрөт. Мында числодо бизде биринчи күн, ай, анан жыл айтсак, корей тилинде биринчи жыл, ай, акыркы күн айтылат. Мисалы үчүн бүгүн 2020 жыл деп айтсак, нён жана айтып өттүм. Кайсы айбы? Азыр кайсылар? Азыр февраль айы. Июль. Жана кайсы күн? 19 деп айта турган болсо, шип 9 деп турган болсо, бу. Эмне? Имне да болот. Биз сиздер менен үйрөнүп жаткандай, бул числону айтканда бизге кайсы эсептик сан жардамга келет? Бизге кытайча эсептик сан жардамга келет. Эгерде жылды айткыңыз келбесе, анда жөн гана февралдын 19 деп айтсак болот. Мисалы үчүн июль, шипку ил입니다. 2월 19일입니다 десек болот. Бүгүн сиздер менен туулган күн айтышты дагы үйрөнөбүз. Корей тилинде туулган күн дегенди сен ил деп айтабыз да. Бул туулган күн дегенди түшүндүрөт. Качан деп айта турган болсок, корей тилинде качан дегенде онже. Бул качан дегенди түшүндүрөт. Эми кошуп айтып көрөлү. Туулган күнүң качан болот деп айтсак, кантип айтабыз да?
Туулган күн деген бул сеңил. Сеңири качан десек онже. Онже болот десек имника. Сеңири онженика? Сеңири онженика? Туулган күнү качан? Деп айтсак, бул туулган күн айтканда дагы бизге кытайча эсептик сандар же болбосо иероглифтик эсептик сандар жардамга келет. Туулган күн айтканда дагы биринчи жыл, ай, эң акыркы күн айтабыз. Мисалы, 2001 жыл деп айта турган болсок, 2001 жыл, 2001년, мисалы март деп айта турган болсо, 3월, 19 деп айтсак, 19 일입니다. Кайталап өтөм. 2001년 3월 19일입니다. Сиз эгер жылыңызды айткыңыз келбесе, анда жөн гана 3월 19일입니다 деп айтсак дагы эмне болот. Бул жерде жылыңыз айтылбай калат. Менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатам. Жыйынтыктардан мурун сиздер менен бир сыйра кайталап өтөбүз. Биз бүгүн сиздер менен кытайча жана корейче эсептик сандарды өттүк. Ошондой эле бүгүн сиздер менен число айтышты, туулган күн айтышты үйрөндүк. Биз сабакты толук бүтө элекпиз. Эсептик сандарды кийинки сааттарда дагы улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Аньон!